Баткен районунун тургундары Нуртилек Азамов менен Анарбай Баянов кыргыз-тажик чегара жаңжалынын очогунда болуп, тажик жарандары аларды таш менен уруп, бирөөсүнүн башы жарылса, дагы бирөөсү белинен жаракат алган. Учурда алар ооруканада жатышат. Нарап караганда бияктан булар эки жактан согуп, ошо биз кылдыйда булар үстүнөн таш батаган. Мен ошол баягы өзүмдүн үйдү ошол баягы буруп атканда шердилем неме. Арда уже түшүп келди. Бияна. Кара бизди уруп атат эки жагынан. Таш башталганда эле где-то бир 2-3 мүнөттөн кийин башыма таш тийген да. Ошол андан кийин Самарканддагы больницага барганмын. Самаркандден бул жакка алып келишти. Ошол кантип эмне болгонумду түшүнбөй калдым. Жарат алгандар жаңжал тараганча чегарадагы үйдүн ичинде жашынып жатып, кийин аларды тез жардам Самаркандек айылындагы ооруканага алып барышат. Бирок жараттар оор болгондуктан ал жактан Баткен шаарындагы облустук ооруканага алып келишкен. Бул жерде бирөөсүнүн эмес экөөсүнүн тең эле башына таш тийген, башындагы экөөнтө тең бирөөсүндө жараты бар. Ал ошол келген мезгилде биз ПХО деп коебуз, первичная хирургическая обработка, башына шов салынып тигилген, азыркы кезде абалы туруктуу. Баткен районунун Үчтөбө айылынын жашоочулары менен Тажикстандын Исфара районунун Ходжа Алу айылынын тургундарынын ортосундагы чыр-чатакты басуу максатында учурда эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери жолугуп сүйлөшүүлөр жүрүп, чырдын чыгышын аныктоо максатында комиссия түзүлүп, иликтөө иштери жүрүүдө. Biz öz taraftaki özümüzün elleri menен, alар özünün taraftaki elleri menен süйлөшүп, keçeli bir kalıpka düşkön. Orada da alga düşüp, bugün günde kırdal jakşı. Azırından ança jerde men bana üylörün aynege sıngan yerleri var, maşinen aynege jang var. Onlar da hazır iki tarafta olup, hazır men bizdin rayonun hakimi Salih Batken rayonun hakimi menen İsfara rayonun hakimi kelip, hazır комиссиялар түзүлүп алат карашуучудан. Ал эми жаңжалдын чыгышы тууралуу айтсак, тажик тарап Кыргызстандын жериндеги дүкөндүн жанына контейнер алып келип коюуга аракет кылган. Ал учурда кыргыз тарап чегарага жакын жерге дубал курууга аракет кылып, ортодо чыр чыккан. Эки тарап жер талашып жатканда тажик тарап таш менен уруп, чыр чыгарып жиберип, эки жактан тең ондогон адамдар топтолуп, бири-бирине таш атышкан. Мирлан Маматалиев, Эрнест Эмиралиев, Нью ТВ, Баткен облусу.